93 жашка чыккан Касымбай Жолдошов китеп, гезиттерди көз айнексиз окуйт. Өзү да согуш тууралуу 3 китеп жазган. Улуу ата мекендик согуштун ардагери азыр деле кайратынан жаза элек. Мунун баарына тынымсыз эмгек себеп болгонун айтат. Экинчи дүйнөлүк согушта өмүрүн аябаган Касымбай Жолдошов жаштарды эл жерди сүйүүгө үндөйт. Анткени тынчтык жашоону алып келүү оңойго турган эмес. Bombaсын taşlap şu yak ne oldu boldu vatat. Guvulda vatat. Snaratlar uçup. Samolotlar bombasını taşlap beka geçti vatat. Sağda altından bizde adıga dedi. O şey işte Pakodni kukuna geldi. İşte diye şamşum ettik. Şimdi yani algılarak gittik. Касымбай Жолдошов 1943-жылы 17 жашында согуш майданына аттанган. Ал алгач Ташкенттеги аскердик комиссариятына түшүп, кийин Орусияга жөнөтүлгөн. Ошентип артиллериялык аскер бөлүгүнүн жоокери катары 1945-жылга чейин чек арада кызмат өтөйт. 2 жыл согушта жүргөндөн кийин көптөн күтүлгөн жеңиштин кабары келген. Atanekendi savaş bitti dedi. Dünyalık ikinci savaş, ikinci dünyalık savaş bitelek dedi. O şu an biz bitiriyoruz dedi. Millet'e Japonlarga 3 aydan keyin biz savaşa giriyoruz dedi. Açıkla etti. Japonlarni jengemiz o'shandan ikinci dünyalık bitet. İkinci dünyalık savaşda öldürsek biz bitiriyoruz degende şilpey oturgandık. Ошентип 1945-жылы 8 августта Аксакал Кытайдын Манчжурия өрөнүнө барып, ал жактан жапон аскерлери менен 1 ай бою айыгышкан салгылаш жүргүзөт. Касымбай ата кызмат өтөгөн аскер бөлүгү аталган кармашта шериктеш Кытай мамлекетинин Мурадзян, Мудвен, Харвин аттуу шаарларынан жапон баскынчыларын кууп чыккан. Кытайдын Manchuriya деген провинциясын бошотуп бердик да. Анан ошонун ардында да өзүбүздүн bir port бар экен, чоң деңиздин порту. Onu boşalttık. Oşanda o şehirde 3 ay turup kaldık. Согуш аяктаган соң Гария колхоздо эсепчи катары эмгектенип, андан кийин жүгөрү бригадири болуп көп жыл иштегенден кийин 1985-жылы ардактуу эс алууга чыккан. Касымбай Жолдошов чыгармачылык менен да алектенип, аңгеме жана ырларды жаратуу менен 3 китептин автору боло алган. Өз колум менен узатып, вадамды аткардым, акырында шыбырап, sizden ırazımın dep kaldım. Özüme vergen antımdı, aktap жүрөм kempirim. Bizge жақсы сөздөрдү айтат. Bu atабыз менен сыймыктанабыз. Азыркы эмеге алып көргөндө бул батыр десек болот. Бул ветерандарды, ардагерлерди аз эле калды. Кыргызстан боюнча аз эле дейт. Ушуларды сыйлап өтөйлү. Касымбай Жолдошов бир уул бир кызды татыктуу тарбиялап чоңойтуп, учурда 15 небере 40тан ашуун чөбөрөнүн сый урматын көрүп жаткан чагы. Адилет Иманов, Азан Бузриков, Ынтымак.